Эмне үчүн коронавируска каршы вакцина алуу маанилүү? Азыркы учурда дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясын жайылтпоо жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында эмдөө жүргүзүлүп жатат. 5 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алган коронавирус илдетине каршы жалпы эмдөө Кыргызстанда 29 мартта башталган. Бирок бир айга чукул убакыт аралыгында Кыргызстан боюнча жалпы 15 миңге жакын адам гана вакцина алган. Адатта пандемияны ооздуктоо үчүн элдин 60-70% иммунизациядан өтүшү керек. Алдыда вакцина алуу эмне үчүн маанилүү экенин жана эмдөөнүн коопсуздугу тууралуу сөз кылабыз. Эмдөө өзүңүздү жана жакындарыңызды COVID-19 илдетинен коргоонун эң ишенимдүү жолу. Коронавирустун тароо динамикасын эске алганда, инфекция эртелгеч бардык кишиге жетет. Ал үчүн организмди алдын ала даярдап, иммундук коргонуу менен камсыздандыруу зарыл. Коронавируска каршы өндүрүлүп чыккан вакциналардын бардыгы тиешелүү клиникалык сыноолордон өткөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сунушталган көптөгөн вакциналардын арасынан эң эффективдүү деп эсептелгендерин гана дүйнө жүзүнө сунуштайт. Эмдөө табигый иммунитетке караганда организмдин инфекцияларга болгон туруктуулугун күчөтөт. Изилдөөлөргө ылайык, коронавирус менен ооруп айыккандардын организмдеги антителолор убакыттын өтүшү менен төмөндөп отуруп, 3-8 ай аралыгында таптакыр жоголуп кеткени аныкталган. Мындан сырткары, окумуштуулар ооруп айыккандан кийинки пайда болгон табигый иммунитет коронавирустун жаңы штамдарына каршы туруксуз экендигин жана адамдын экинчи ирет ооруп калуу коркунучу бар экенин айтып келишет. Адатта коронавирус менен улгайган адамдар көп ооруганы айтылса да, бул оору жаштардын ден соолугуна да олуттуу терс зыян берери аныкталган. Ошондуктан ооруп айыкканга караганда организмди COVID-19 каршы иммунизациялоо алда канча пайдалуу. Жогоруда айтылгандай, эгерде калктын 60-70% вакциналана турган болсо, коронавируска жана анын жаңы штамдарына каршы коллективдүү иммунитет пайда болуп, коронавирус жөнөкөй оорулардын катарына кире баштайт. Ошондуктан окумуштуулар жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вакцинанын маанилүү экенин белгилеп, иммунизациядан өтүүгө үндөп келишет.